Эфирде 7 октябрга алынган жаңылыктардын топтому. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Учурдагы абал боюнча президент Сооронбай Жээнбеков элге кайрылуу жасады. Аянтта чогулган эл президентке ишенбөөчүлүк жарыялашты. Ала Тоо аянтында Атамекен саясий партиясынын лидери Жанар Акаевди уурдаганга аракет кылышты. Алдыда кененирээк маалымат. Райондук соттун чечими менен 9 жылга эркинен ажыратылган Дүйшөнбек Зилалиев УКМКнын абагынан чыкты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызматтын айтымында Зилалиев үй камагында болмокчу. 1 май райондук сотунун чечими менен аны баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлдү деп билдирди УКМК. Башкы прокуратура Зилалиевке мыйзамсыз жол менен баяган деген күнөө койгон эле. Зилалиев 2018 жылы 8 декабрда кармалган. УКМК анын банктагы жеке эсебинен $889.900 бар экендигин таап жана үй жайын тинтүүгө алышкан эле. Октябрда Москвадагы кыргызстандык жаштардын өкүлдөрү топтолуп Кыргызстандагы бийлик өкүлдөрүнө саясий партиялар менен элге кайрылышты. Мамлекеттик мүлүктү талап тоноого, ар кандай саясий күчтөрдүн жерлерде кызмат орундарын басып алышына жол бербей, Кыргызстандын бүтүндүгү менен мыйзамдуулукту сактап калууну өтүнөбүз, деди чогулгандардын атынан сүйлөгөн коомдук активист Надырбек Сооронбаев. Жыйынга Кыргызстандын 7 облусу боюнча түзүлгөн коомдук бирикмелердин өкүлдөрү жана жаш активисттери чогулган эле. Алар Кыргызстандын элин өткөйлүү саясий кырдаалда кызыкчылыгы бар күчтөрдүн улут, аймак аралык жана партиялык чагымчылдык билдирүүлөрүнө жетеленбей, ынтымакты сактап калууга чакырышты. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү саясий кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Жээнбековдун кайрылуусу президенттин расмий сайтына жарыяланды. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстаныбыз эң татаал мезгилди башынан кечирип жатат. Бирок кемеңгер элим, бул татаал кырдаалдан дагы аман эсен чыгабыз деп бекем ишенем. Бийликке жетүүнү каалагандар эңсегенине жетишти. Эми көчөгө чыгып жаткандарды, аларды уюштургандарды, саясий лидерлерди укук талаага кайтып келүүгө дагы бир рет чакырам. Коомдук коопсуздукту сактоодо элдик кошуундар менен айрым милиция кызматкерлери жөнөкөй кийинип алып чогуу жүрдү. Бул тууралуу Ички иштер министринин милдетин аткаруучу Курсан Асанов билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн 7 октябрда Бишкектеги эски аянтта ички иштер органдарынын саптык кароосу өттү. Асанов милиция кызматкерлерине өлкөдөгү тартипти камсыздоо боюнча жоопкерчилик жүктөлгөндүгүн белгиледи. Ошондой эле министрдин милдетин убактылуу аткаруучу коомдук тартипти сактоодо элдик кошуундар менен айрым милиционерлер жүргөндүгүн белгилеген. Гарнизондук саптык кароодон кийин кызматкерлер жерлерге кызмат өтөөгө жөнөшкөн эле. Борбордук Ала Тоо аянтында чогулган эл президентке ишенбөөчүлүк жарыялап, бийликке жаштардын келишин талап кылышты. Сөзгө чыккандар 4 октябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу ийгилиги жаштарга таандык экендигин белгилешти. Адилетсиз бийликти жаштар кетирди. Эч бир саясий партия лидери болгон жок. Эми эскилер келип кызмат ордун талашканы туура эмес. Биз азыр парламентти чогултушубуз зарыл. Учурда бир гана легитимдүү орган — бул парламент. Ал президентке импичмент жарыялашы керек. Жээнбеков элин таштап качты, бизди сатып кетти, деди акцияга катышкандардын бири депутат Эльвира Сурабалдиева. Ал ошондой эле элди аймактарга бөлбөөгө чакырып, бир уч топтун дайындоосу менен кызматка дайындалгандарды тааныбай тургандыгын кошумчалады. Митингчилер президентке ишенбөөчүлүк жарыялап, бийликтин жаңылануусун, ага жаштардын келүүсүн талап кылышууда. Садыр Жапаровдун премьер-министри болушун тааныбайбыз. Бул тууралуу жаңы түзүлгөн дагы бир координациялык кеңештин мүчөлөрү маалымат жыйын учурунда билдиришти. Белгилей кетсек, Кыргызстанда дагы бир координациялык кеңеш түзүлдү. Анын курамына Чоң Азат, Ордо, Мекен ынтымагы партияларынын лидерлери жана Реформа партиясынын мүчөсү Урмат Жаныбаев, Ыйман Нур партиясынан Чыңгыз Макешев кирген. 7 октябрда алар өкмөт үйүндө маалымат жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Экинчи координациялык кеңеш жыйында кечи 6 октябрда жогорку кеңештин депутаттары тарабынан көрсөтүлгөн өкмөттү жана Садыр Жапаровду
Премьер-министр катары тааныбай тургандыгын айтышты. Мындан сырткары алар өкмөттү толугу менен иллюстрация кылып, кийинки шайлоого Мекеним Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан партияларын катыштырбай парламентти таратуу чечимин кабыл алышкан. Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы конфликттин бардык тараптары менен байланышта экендигин билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Путин шайлоодон кийинки кырдаал аны тынчсызданып жаткандыгын жана конфликт тынчтык жолу менен чечилерин үмүт кылаарын айтты. Ал ошондой эле Москва Кыргызстандагы ички саясий кырдаал тез нукка салынып, жоготууларсыз таяктай тургандыгына ишенерин кошумчалаган. Мегаком компаниясын бир күндө 3 ирет басып алуу аракети болду. Бул тууралуу уюлдук оператордун маалымат катчысы Жумгалбек Өмүракунов билдирди. Редакцияга компаниянын башкы кеңсесине куралчан 20 киши киргендиги боюнча маалымат түшкөн. Бүгүн эч кандай басып алуу болгон жок. Кече эртең мененки саат 6:00 чамасында адамдар келип, башка директордун кабинетине ээлеп алышкан эле. Алар коллектив менен жыйын өткөрүүгө дагы жетишти. Алардан кийин дагы башка адамдар 2 ирет басып алууга аракет жасашты. Бирок алар орун бош эмес экендигин көрүп, кайра кетип калышкан. Кече ошону менен бизди 3 ирет басып алуу аракети болду деп билдирди Өмүракунов. Өмүракунов ошондой эле алар элдик кошуунун өкүлдөрү экендигин билдирди. Маалымат катчынын айтымында кырдаалды элдик кошуундар өкүлдөрү жөнгө салган. Алар жаңа жетекчиликке келип имараттан чыгып кетүүлөрүн талап кылганда гана кетишкен. Өмүракунов шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыктан компанияга мурдагы директор Акылбек Жаманкулов кайтып келиши керектигин кошумчалады. Буга чейин Жаманкулов Биримдик партиясы менен шайлоого катышкан эле. Октябрь күнү саат 12 чамасында Ала Тоо аянтындагы митингден чыгып бараткан жеринен Жогорку кеңештин депутаты Атамекен партиясынын шайлоодогу талапкери Жанарбек Акаевди белгисиз бирөөлөр автоунаага салып кетүүгө аракет кылышкандыгы кабарланды. Ага ылайык Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү мамлекеттик номери жок, айнектери караңгылатылган автоунаадагы чымыр адамдар Жанарбек бизге сүйлөшүү жүргүзүш үчүн керек деп өзүн жалгыз машинага салып кетүүгө аракет кылышкан. Бул тууралуу Жанарбек Акаевдин жанында жүргөн досу билдирген. Анын айтымында белгисиз адамдар Жанарбек Акаевди машинага күчтөп отургузууга аракет кылышканда жанындагы шериктери жана тарапташтары ага жол бербей алып калышкан эле. Коштоп жүргөн жан сакчысы бул маалыматты ырастады. Анын айтымында азыр Жанарбек Акаев коопсуз жерде, аман эсен. Алдыда 8 октябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.